Арбаңыздар, ардактуу агайын туугандар, жалпы кыргыз элим. Эфирде Продмикс KG каналы. Мен сиздер менен Аскат Айсыракунов жана ошондой эле менин операторум Адилет Мухтаров. Бүгүн биз сиздерге Каракол шаарында жайгашкан зоопарктагы жаныбарлар тууралуу бир аз маалымат бергенге аракет кылмакчыбыз. Андан тышкары бүгүнкү биздин видеодо Караколдогу кадимки баарыбызга белгилүү Аштанфу жөнүндө дагы бир аз маалымат беребиз. Мындан тышкары Караколдогу авторыноктогу автоунаалардын баалары жөнүндө дагы бир аз тааныштырмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуп видеону аягына чейин көрүп, комментарий жазып, лайк басканды дагы эч унутпаңыздар. Урматтуу көрөрман, мынакей биз азыр Каракол шаарында жайгашкан көбүбүзгө эле белгилүү болгон зоопарктын ичинде турабыз. Азыр биздин жаныбызда мынакей ушул зоопарктагы жаныбарлардын үстүнөн караган Майрамбек Субанов байкебиз турат. Ошо бир аз сиздерге ушул жаныбарлар боюнча бир аз маалымат берип кетсек. Азыр бул жерде мынакей биздин маңдайыбызда Арстан, Акжолтой. Акжолтой аты. Былтыр февралда келген. Где-то 1,5 жаштан ашып калды. 1,5 жаштан ашып калды. Бул ошондо каяктан алып келесиздер? Ну, былтыр Бишкектен алып келишкен. Бишкектен. Арстан эркек болуп калды ушунда, Акжолтой аты. Акжолтой аты. Буларды тамактануусу кандай болот? Эмне берип, эмне бересиздер? Болгон эт беребиз. Ошол анан витаминдерден беребиз. Витаминдерден? Макро-микро элементтер. Витаминдин ичинде. Ошол. Эмеси мындай. Алиер жылуу. Теплый пол жасап бергенбиз. Жата турган жер. Кышкысын жылуу. Бул жерде аю, Бул да аю бирөө Алматыдан келген, бирөө Бишкектен келген, резиденцияда. Эки аю бар бул жерде азыр. Эки аю бар. Экөөтөн эле ургачы же бирөө? Экөөтөн ургачы. Бирөө 4 жашта, бирөө 3,5 жаш. 3,5 жаштабы? Булар дагы эт менен, Буларга эт беребиз, кант беребиз, сабиз, алма. Ошолор жешет. Таттууга жакын да. Булар эт да жеп, андан тышкары таттуу тамактарды жеп турбайбы? Ошондой. Анан жашылчалары дагы? Жашылчада да жейт. Капуста, сабиз. Канча жашта болуп калат булар ошондо? Бирөө 4тө, бирөө 3,5-да. 3,5? 3,5-дан ашты. Булар мындай бул жерде жата берип кандай зеригип мындай эме болушпайбы? Мисалы үчүн эки ургачы болсо. Жок, андай деле болбойт. Ал эми мынакей биздин кийинки жаныбарыбыз Африка арстаны экен. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, мынакей жаныбарлардын мындайча айтканда королу. Көптөгөн бул арстан тууралуу көптөгөн мультфильмдерде тартылган, өзүңүздөр билесиздер. Бул жерде ушул жаныбардын мынакей жазылыптыр. Жашаган жери Африка дейт. 14 жылга чейин жашайт экен булардын өмүрүнүн узактыгы. Туяктуу жаныбарларга кирет албетте. Бою болсо 100-120 сантиметр болот экен дагы, салмагы болсо 150-270 килограммга чейинки салмакта болушат экен. Келиңсен бул арстан боюнча дагы айта кетсеңиз. Арстан бул да буга да ат коюп койгонсуздарбы? Аты кандай? Симба. Симба, жакшы ат бар экен. Ошо 5 жашка кетти. Мында Бишкектен алып келген. Булар тамактануусу кандай болот буларкы да? Буларкы в основном эт да. Эт эле жейт. Свежий эт. Свежий этти мисалы үчүн күнүнө канча мал берип турасыздар? Күнүнө 1 эле мал беребиз. Күнүнө 1 мал эт жейт, анан суу жейт. 10-15 килограммдай жейт бир жегенде. Бир жегенде эле 15 килограмм жеп коёбу? Чоң. Негизи мындай айтканда бул жаныбарлардын ошо тамактары бүт ошо мамлекеттин эсебинен болот да, Мамлекет каржылабайт. Каржылабайбыз, Сиздер ошондо өзүнчө жекече бизде общественный фондто баягы жекеде эле да. Анан мамлекет бияка келген. Бияктан деле эч ким жардам бербейт. Болгону спонсорский эле. Спонсорский эле. Анан бияка келген баягы каттоочулардын түшкөн акчадан. Ал эми в основном зарплат менен комуслугалар кетип калат. Негизи жашыруун болбосо биякта персонал канча киши иштейт ушу зоопаркта жалпы жөнүндө? Так, жалпы жөнүнөн бир 10 киши. 10 чакты киши иштейсиздер. Биякта эле. Мамлекет каржылайт го деп ойлогом сиз. Мамлекет каржылабайт. Каржылабайт. Кыргызстан боюнча жалгыз эле жапон жалгыз зоопарк болуш керек менимче, же бир. Тура жалгыз зоопарк, анан тиги Набу каржылайт болгону ошол.
Бул жерде мынакей карышкырлар турат. Ошондо 4 карышкыр экен, 6 карышкыр. Негизи 11 карышкыр. Ары жеген ар жакта да бар. Бул карышкырлар ошондо качан келген? Канча жашта? Бул местный эле карышкырлар. Биздин эле карышкырлар. Буларга да эт бермей, Бул эт. Эттен башка ошол эле эт эле беребиз. Эт эле бересиздер, анан суу. Суу. Буларга дегерметизация жаз күз. Укол сайып тарылап турасыздар, Территориясынын баарын уборка кылып, уколдорун сайып, витаминдерин беребиз. Анан жаз күз жана күзүндө кутурма деген дарттардан эме кылабыз. Вакцинация жасайбыз. Булар мындай өздөрү картайып, анан баягы өлүп калышса, ордун толуктап коесуздар кайра, Биякта көп эт өзлөрү туушат. Өздөрү тууп, биякта ургач эркек аралаштырып. Бар. Бул баягы эмеде, мындайча айтканда бир стаяда. Бир улуу. Жанагы мисалы үчүн бул арстандарчы булар канча жыл жашайт? Бирок булар 10 жыл, 15 жылга чейин турат да. Кудай буюрса ошондой деп атабыз. Баягы алдыда эме бар, бир максат ургачтан алып келген. Ургачтан арстанткан, Өкөтөн эркек болот да. Муну алып келүү жагы аябай кыйын. Кыйын. Ошол жагы оорураак да. Негизи зоопарктын иштеп атканда канча жыл болду ачылганына негизи? Көп союз мезгилинен бери болуш керек. Союз мезгилинен бери 87 болуш керек. 87 жылдан бери. Бул жерде болсо мына сүлөөсүн. Сүлөөсүн бул негизи Орто Азияда көбүнчө жашаган жаныбар. Булардын жашоо убактысы максимум 15 жылга чейин жашашат экен. Булар жей турган тамактар коён, кекилик, түлкү, суур, эликтерди жешет экен. Бойлору 100 сантиметрге чейин деп бул жерде жазылып турат. Салмактары болсо 8 килограммдан 15 килограммга чейин экен. Сүлөөсүндөргө деле ошо эмне бересиздер эми? Эт бересиздер болот. Эт, суу, Маймылдар боюнча да айтып берип кетсеңиз. Маймылдар аттары кандай? Эмне маймыл? Бул эми бир семья. Бир семья, ургач эркеги менен. Ургач эркек. Эркегинин аты Тарзан. Тарзан. Ургачтын аты Наташа. Наташа. Эмне Тарзан, Наташа деп жакшы койгонсуздар го? Зерикпейт экен да кыскасы, ургач эркек болсо. Булар Тушат анан. Жок, бизге келген түйүлөк. Түйүлөкпү? Жок, булар ожирение. Семирип, Буларга маймылдарга эмне бересиздер? Эт бышырып беребиз. Свежий помидор, бадыран, укроп, петрушка, бал беребиз. Өзүнчө эле сиздер жумуш экенде ушунун баарын тамактарын даярдап чыгышы. Дарбыз беребиз, коом беребиз, семечка, жаңгак беребиз. Ушунун баарын берип турасыздар, 4 мал күнүнө. Күнүнө 4 мал. Булар сорго карап келет туш керек, маймылдар, Ат жеп. Ошо. Чөп беребиз, болгон жем, сабиз, жашылча башылча капуста беребиз. Буларга да витамин беребиз. Дегерметизация жасайбыз буларга. Эликтин баласы экен меке, урматтуу көрөрмандар. Канча жашта дедиңиз ушундай болосу? 1 жашта. 1 жашта эле экен, жашта экен. Бул ошондо жалгыз эле экен да бул жерде, Жалгыз. Энесин атып кеткен да. Энесин атып кеткен. Эми буга мындай башка алып келип кошсоңуздар болобу же болбойбу? Жалгыз зеригит бош керек. Болот. Ошо жок да. Жок болот да, болбосо жанында кошуп коюп атасыздар да. Сиздер көрүп турган кыргызча аталышы кумай, орусча снежный гриф деп коюшат экен. Булар көбүнчө Гималай, Монголия, Тибет, Памир, Тянь-Шань тоолорунда учуп жүргөн канаттуулар экен. Мындайча айтканда, бийик тоолуу деңиз деңгээлинен 2000 метрги бийиктиктеги тоолордо жашашат. Көбүнчө булардын жашоо узактыгы абдан узак жашашкан канаттууларга кирет. Канаттарынын өлчөмү 310 сантиметр болот экен. Ал эми денесинин узундуктары 100 сантиметрге чейин болот экен. Салмактары болсо 8-12 килограммга чейин болот экен. Буларга сиздер азыркы учурда ошондо эмне менен тамактанып турасыздар? Буларга деле эт беребиз. Эт жешет булар, көбүнчө эт жешет. Сууну кантип ичет? Сууну коюп коесуздар астына, Сууну тиге турат. Сууну ичет. Булар дагы эркек ургачысы менен окшойт, Эркек ургачысы менен, бирок төл берелек. Төл берелек. Канча жылдан бери турушат ушул булар? 7-8 жылдан бери болсо. 7-8 жылдан бери турат. Буларды дагы дарылайсыздар, Дарылайсыздар, буларга дагы мине сайып. Көбүнчө витамин суусуна кошуп беребиз, тамагына кошуп беребиз. Дарылаган боюнча атайын адистер ветеринарлар бар. Ветеринарлар өзүнчө иштешет, Бар.
Мисалы үчүн жанагы арстандарды дарылаганда кандай болот мындай эме жагычы? Безопасность жагында болот мындай. Безопасность жагынан уктатабыз да. Эми азыр эметип элек. Көбүнчөсүн биякка каршы майда барат да, уктатып туруп. Хирургический вмешательство керек болсо. Так, бул жерде мына бугулар турат. Бул кандай бугу дедиңиз? Кайсы порода дедиңиз? Пятнистый олень. Пятнистый, Булар канча жыл болду? Булар бул жерде азыр канча бугу? 2 бугу ургач эркек анан балдары менен окшойт, 7 баш аягы төлдөйт буларда. Кудай буйрса бул жазында төлдөйт. Чөп, жем, жашылчалардан беребиз, витаминдерден беребиз. Вакцинация жасайбыз, дигилметизация жасайбыз. Булар өздөрү мындай түлөп анан бир маал семирип, кайра арыктап турушат болуш керек, же бир калыпта эле турабы? Жок, булар бир калыпта. Булар деген жапайы жаныбар болгондон кийин көп семирбейт. Көп семирбейт, арыктап турушат. Берки үйдүн малындай болуп семирбейт. Кандай жакшы тамагын берсе деле ошондой бир калыптар эле кармайт. Эми булар азыр мына биз жем берип атпайбызбы? Кыштата жем беребиз. Кыштата эмес бул. Кандай десем, круглый годчу. Жем, арпа, будай. Будай, арпа, комбикорм да. Комбинированный корма. Ошолордон беребиз. Ошон үчүн кичине эт түрөк да. Эт түрөк болду. Эмеде мындан арыгыраак болот да. Жазын, өзүндө. Жок, эмедечи. Жапайларбы? Жапайлар, табигат. Бул жерде сиздер көрүп турган Түштүк Америкадан келген лама гуанака деген породада экен. Буларга деле мынакей көрүп турасыздар, кадимки эле чөп жөөчү жаныбарларга кирет. Мынакей саман, чөп, ар кандай жашылча жемиштерди дагы берип коюп турушат экен. Булардын жашоо узактыгы бир 10 жылга чейин жашашат дейт. Аябагандай мына көрүп турасыздар, керемет жаныбар. Моюндарынын узундугун караңыздар. Моюндары узун болот экен. Бул болсо сиздер көрүп турган кадимки жапайы топоз. Булар деле кадимки чөп жөөчү жаныбарларга кирет. Муну барыңыздар эле жакшы билсеңиздер керек. Эс алып жаткан экен, кепшеп коюп. Урматтуу көрөрман, биз мынакей азыр Каракол шаарынын борборундагы базарлардын биринде Ашланфу жасаган эжекебиздин жанында турабыз. Өзүңүздөр билесиздер, Каракол дегенде эле ар бир адамдын, ар бир кыргыздын оюна дароо эле Ашланфу түшөт. Себеби Караколдо Ашланфу берекелүү жана ошондой эле Ашланфу арзан. Караколго ким гана келбесин, Ашланфу менен сыйлап, сиздерди Ашланфу менен коноктоп кетирип жибериши да мүмкүн. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Атыңыз ким болот? Сания. Сания эже да? Да, вот здесь написано. Сиздин атыңыз менен жазып койгонсузбу? Канча жылдан бери ушу иштеп келатасыз? Мен бир где-то 10 жыл уже иштеп атам. 10 жылдан бери ушу Ашланфуда даярдайсыз. Ашланфу, да. Эмне себептен ушу Караколдун Ашланфусу арзан ушуну айтып бере аласызбы бизге? Эмне себептен берекелүү, эмне себептен элдин баары ушу Караколдун Ашланфусун жакшы көрүшөт? Секрет вообще жок. Мындай эле просто из поколения в поколение передается такие, как что делать, как это говорить. Чем один раз услышать, лучше, чем 100 раз услышать, один раз увидеть. Да? И вот нужно просто прийти и посмотреть, что как делается. И вот от покупки муки, от покупки продуктов до конца. Баарын көрүш керек, анан кандай, эмне, канча салыш керек, баарыны ошондо тогда получится. Анан канча буну кандай, допустим, некоторые эт пышырганда сначала май ысытканда туз салат, кээ бирөө эт салат, потом туз салат. Вот это тоже разница. Жок, туура, экөө тең туура, бирок даамы башкача болуп калат. Вот у одного этого, поэтому сначала көрүш керек, анан жасаш керек. Ошондой. Азыр андай эгер мындай мүмкүн болсо сиз ушул Ашланфунун бир рецептин айтып берип койбойсузбу бизге ушул жерден элечи, мындай эмнеден баштап эмнеден жаза аласыздар? Мисалы үчүн камырын канча чоёсуздар дегендейчи. Кандай? Кадимки эле ундан, биринчи сорт. Да, жок, это высший сорт Казахстандын уну обязательно. Да, обязательно алсон болуп калат. Крахмал. Крахмал биз делаем кукурузный менен бобовый китайский крахмал аралаштырабыз. Просто если бобовый алганда ал кымбат болуп калат. Мындай кукурузный менен аралаштырса мындай арзаныраак болуп калат. Анан башкача мындай крахмал мындай болуп калат да. Көргөзүп берсеңиз болот. Мындай үзүлбөйт. Мындай эле болот. Бул арзан крахмал анан сапаты кандай болот? Жакшы эле болобу? Айырмасы жок, Айырмасы жок да, жакшы. Кукурузный именно вот берем.
качественный. Ошо, качество. Анан үстүнө куя турган подлив деп коебузбу, Бул жөнүндө кандай эмнелерден кошуп жасалат? Биякта просто пияз, анан кызыл болгарский перец сладкий и этот жумуртка и жутсай. Жумуртка. Всё. Мындай башынан баштап айтып берип койбойсузбу, мисалы кандай жасап баштайсыз? Биринчи эмнени кошосуз? Балким кызыккандар бардыр. Көрүш керек да, домой надо приходить. Мисалы үчүн эми канча жумурткага канча перец кошулат, мисалы үчүн өлчөмдөрү? Биз же Туура кошуш үчүн мисалы үчүн. Биз көп жасайбыз да, чака менен жасайбыз да. Перец, пияз баарын турап. Ошонун баары рецепт менен жазылабы же сиз мындай көнүп калып өзүңүз эле мындай колдун көз өлчөмү менен салабыз? Биз бияка специя кошобуз, специя, который домашний, үйдө өстүрөт. Допустим, чынцай да, чынцайды биз өзүбүз өстүрөбүз, анан кургатабыз, анан ошону кошобуз бияка. Анан кинза тоже самое да. Кинза да? Да. Өзүбүз өстүрөбүз. Да, өстүрөбүз, потом этот кургатып, потом салабыз. Ошондой. И ничего лишнего там, разные приправы жок, да? Все настоящее, все домашнее, ничего лишнего там. Масло, май еще, Да, май, пияз, перец, там чуть томат. И мы делаем этот перец летом через мясорубку, потом жарим в казане. Да, и в банке. Он дает цвет хороший. Так томат не нужен, получается. Можно просто помидор, да. Помидор нужно, да? Да, мелко накрошить, пожарить тоже. Сон бол калат, да? Да, и получается томат у нас тоже свой. Не обязательно покупать. Да, получается, да, ушел. Ничего не покупаем, поэтому нам, наверное, дешево обходится. Баарын өзүбүз жасайбыз, и бизге ошондуктан арзаныраак чыгат го. Ошондой болуп калат. Арзан болуп калат экен. Мисалы шаарда мындай ашляфу азыр менин оюмча 2 эсе кымбат да, сиздердин баарданчы. Бизде азыр бир порция ашляфу канча сом? Биздики 30 сом. 30 эле сом, 30 сом, да. Ашляфу пирожки менен 45 сом болот. Ашляфуну сөзсүз түрдө пирожки. Постоянно клиентам скидка. Даже 30 сомдон дагы арзан ба? Жакшы. Ошондой. Ошондо сиз мына бир күндө бул жерден канча ашляфу сатып кое аласыз? Күнүгө эле жакшы болуп керек. Секрет. Жашырын болбосо айтып койсоңуз. Биз Караколдо на каждом шагу стоит ашляфу. И самое главное, у всех проходит. Баары өтөт. Баары өтөт, да? Да. Баары биякта. Бул жерге келген мындай конок болуп келгендер сөзсүз түрдө ашляфу жеп кетет. Элдер просто уже биздики Ысык-Көлдүн элдери уже көндү да, что ашляфу на завтрак эртең менен жейт, обедтен жейт, кечинде жейт, анан үйгө алып кетет балдарына. Ошол как полный тамак. Негизи ашляфу тамак эмес, бул закуска. Да, если полностью ашляфу перевести с дунганского языка, то получится холодная закуска. Холодный. Да, бул полный тамак эмес, а вот азыр элдерге мындай полный тамак болуп калды. Бир ашляфу, бир пирожки ичип, уже тоюп кетишет. Көлүктөр ушуга күнүп калышкан. Сөзсүз түрдө пирожки менен жешет. Сөзсүз түрдө пирожки менен. Чай кошот же, чай нерде? Ну, чай по желанию. По желанию, да. Пирожки менен эле ашляфуну жеп албай экен, да? Да. А бул мындай ден соолук жагынан алганда, ден соолукка зыян эмеспи? Пирожки менен ашляфуну кошуп жесе. Мен вот история Бишкектен келатсам, бир байке менен он подвез, да, за деньги, а потом айтотпай, он, короче, оказывается, врач, и он сюда ездит в Аксу отдыхать. Она говорит: девушка, чем занимаетесь? Я говорю: ашляфу сатам. И он говорит: ашляфу жакшы, говорит, полезно. Я говорю: а чем полезно? Он говорит: все, короче, внутренние вот эти микробы, все палочки, говорит, убивает этот уксус. Я такая: и так что это не вредно. Если у вас, может быть, язва, то, конечно, когда вы будете пить уксус, вам будет больно. А так, короче, он у нас, да. Күнүгө ушул жерде иштейсиздер, э? Күндө эле биякта иштейбиз, да. Ашляфу, анан салаттарды айтып. Ашляфу, салат, да. Салаттарды өзүңүз жасайсызбы? Да. Все вот этими руками. Ишиңизге ийгилик андайча, чоң рахмат. Ашляфудан биз да жеп кетели анда, тамшанып. Хорошо. Уккандан бир көргөн артык дейт. Негизи бул суудан болот экен бардык нерсе. Ашляфуну аябай биз сыйлайбыз, көп жейбиз. Суусунан деп сыйлайбыз барыбыз. Ушул ашляфуга негизи көбү жетпейт экен да. Бул тамак негизи тамаша түрүндө айтайын, алкаштардын тамагы дейт экен да. Көлгө барсаң көнүп бар дейт экен да. Жол болсоң өлүп бар дейт экен да. Ошол сыяктуу бул тамакты биз аябай жакшы көрөбүз. Чындыгында ар дайым бар болсун. 85 миң бе? 80 болсо беремек биз давай. Канчанчы жылкы ошондо машинаңыз? 87. 87 жылкы турбайбы? 80ге берип саат турбайсызбы? 70 болсо деле берет. 70ке бересизби? Көп жылдан бери айдап жүрөсүз. Ооба.
Биринчи эле чыгып атасызбы? О, биринчи эле. Канча сурап атасыз бул Нивага я? 4 4 сурап атасызбы? Болгон түшөр жеген жолбу, 4. 3-8 көрөбүз. 3-8 көрөсүз, Жылы канчанчылыкы? 2011 гидрач инжекер. Гидрош инжектор. Ошондо мотордун көлөмү канча болуп калат? 1.8. 1.7. 1.7. 2000 канча дедиңиз? Жылы 11 дедиңиз, О, 2011. Мал салга деле алмашасыз. О, алмашабыз мал сал. Бул өзү мына караколдо эле жүргөн машина, О, өзүңүз караколдук болосуз да. Телефондоруңуз кандай болот ошондо? телефон жазылуу. Номериңизди айтып койсоңуз. 709 69 12 11. Рахмат. Пакчкаларыңыз да жапжаң ойнчу экен, Жакшы состояние, родной краска. Канча эме дөңгөлөктүн размери канча болуп калат? 16. 16 размери. 205 170 экен, Кайсыз? Жакшысызбы? Качелик болосуңуз, караколдук? Ооба, каракол. Аксуу Базарга району. чыктыңыз, БМВны алып чыктыңыз. Койдук. Ооба, буюрса. Канча жылы канча экен? 99 жылы 2.5 механика бензин. 2.5 механика бензин, Өзүңүз айдап жүргөн машина, канча жылдан бери айдап жүрөсүз? Караколдо элесиз, жашайсыз. Ооба, караколдо жашайбыз, бирок машина менен иштейбиз да, алып сатып. Ошо караколдун ичинде элеби, Каракол ичинде. Шаардан алып келесизби? Жок, бияктан эле. Бияктан эле, Бишкек жака барбайсыз. Бишкекке да барып турабыз. Россиядан алып келдим. Россиядан дагы, Мындай Бишкек менен бул жердин кандай айырмачылыктары бар? Баа боюнча. Бизде кандай десем, кымбат машиналар көп өтө бербейт да. Бияктан любойунда мисалы үчүн 300 000, 200 000 болсо баары эле Бишкекке кетип калат да. Арзаныраак. Арзаныраактар өтөт да. Жакшы машина болсо Бишкекке алып кетебиз. Жакшыларынчы барып. Бияктан арзаныраак турбайбы? Буга канча сурап атасыз ошондо? $3100. 3100 эле сурап аткан турбайсызбы? Машина да, бул машина арзандады негизи. Бул азыр уже түштү да, машиналар баары аябай эле түшүп кетти. Мурда кымбатыраак болчу. Азыр уже элдер картошка арзан. Элде акча жок, баары аз талаачылык башталат да жер. Ошо машина арзандап түштү да. Караколдо да азыр автомобиль Арзандады да, бир аз кичине. Байке. Хонданы сатып аткан экенсиз, Honda Accord 95 жылкы. Канча сурап атасыз? 2,5 деп атам. 2,5, 165 000 эле пробег болгон бу. Жок, баасы 165 000 сом. 165 000 сом экен, Мунун пробеги көп эле болуп калса керек. Пробеги көп эле 280 го дейм. Түшүп берет экенсиз 165 000ден. Жок, окончательно 165. Ошондо бул мотордун көлөмү 2, 95 машина экен, Караколдо эле жашайсыз. Караколдо. Бишкекте жүргөн машинада. Бишкекте жүргөн, азыр каракол сатып атасызбы? Ооба. Номерлериңиз болсо 708 08 57 86. 08 57 86 экен. Урматтуу көрөрман, мынакей Каракол шаары авторынок. Бул жерде дагы Toyota Kluger үлгүсүндөгү автоунаа сатылып жатат. Баасы $7000 деп аттырсыз, Болбосо $7000 сурап атабыз, түшүп беребиз жакшы эле. Жакшы түшүп бересиз. Машинада айып жок. Жакшы машина. 4 жылдан бери бир жолу айдап келдим. Япониядан келгени 6 жыл болду. 4 жылын мен айдап келдим. Бишкекке барып саткыңыз келген жок, бул жерден сатып. Бишкекке убакыт болбой атат, мал базар болуп калат. Бишкектеги авторынок менен совпадать этпей калып атат биздин жумуштар. Анын үстүнө жол дагы алыс, Жолда алысыраак болуп атат. Алмашам деп коюп турсуз да, малга да алмашам. Малга алмашсамбы деп аткам, же наличкага сатсамбы. 2-4 объем, 2 ВД. 2 ВД. Булар эми баа Тооташка да жакшы машиналар болуш керек, Тооташка негизи 4 ВДси жакшы. Бул шаар ичине жолго аябай жакшы, бензин да аз ичет. Шаар 2 ВД болгондо бензин аз ичет да. Ошондо бир трассада канча чыгып калат эми? Трассадан 9 литр ичет. Көрүнүп турат, ичинде көргөзүп турат. Шаар ичинде 12 литр ичет. Салонуңузду да бир көргөзүп коелу, Мынакей сиздерге салонду да көргөзүп коелу. 2001 жылкы Toyota Kluger. Салон деле жакшынакай таза абалда экен. Мынакей эгер алам дегендер болсо, мына Каракол шаарында турат автомобиль. Телефон чалып алсаңыздар болот, Номериңиз канча? Номерди айтып коюңуз. 0772 82 2000. Мындай ходовой часть жасай турган эмне нерселер бар? Жасай турган жеринен азыр эчтекесин жасап эле. Салонго химчистка керек. Болгону болду, калган жери баары жакшы. Амортизаторлор бүт иштейт. Бүт жакшы. Дөңгөлөктөрү кышкы ботинкалар салып коюптурсуз, Ооба, $300 салган. Магнитофонун $100 салган. $100 магнитофон салып турсуз, Жакшы экен, жакшы. Атыңыз ким? Темирлан. Темирлан мырза, канча деп атасыз эми? Mitsubishi Galant экен, 120 сурап атабыз. 120 эле берип саласызбы?
же болбосо малга деле алмашып берсин. Сүйлөшөбүз, варианттар да бар. Бир чоң бука берсе башыма баш кетти. Чоң бука болбой калат го. Жакшы экен. Канчанчы жылкы болуп калды жылы? 94. 94, Мотордун көлөмү? Мотордун көлөмү 2. 2 Өзүң айдап жүргөн караколдо. Караколдо. Бишкектен келди, Чүйдөн. Чүйдөн келдиби? Анан Чүйдөн алып келип коюп бияка сатасың ба? Жок, айдап жүргөн кичине объем азыраак машиналар болсочу, вариант карап Анан бияка чыгып калдың, бияка чыгып калдык. Бул каракол авторынагы жекшемби күнү эле иштейби же ишембиде да иштейби? Жекшемби күнү иштейт. Жекшемби эле күнү, Жекшемби эле күнү. Ишемби күнү эч ким жок. Ишемби күнү эч ким жок. Ишемби күнү ашкана даярдашат. Так, ассаламу алейкум. Гольф 2 сатып аткан экенсиз, Сатып атабыз. Жылы канча булар ошондо? 91. 91 жылкы экен, Гольф 2-нин акыркы чыккан акыркы выпускторунан окшойт, 91ге чейин чыкканбы Гольф 2? 91ге чейинби же 92-ден баштап Гольф 3-төр кеткен да. Гольфтөр. Бул кандайча өзүңүз айдап жүрөсүз көп жылдан бери? Көп жыл эмес, бир ай боло элек. Бир ай эле болду анан кайра алып эле кайра сатасыз. Жумушум дегенде. Ошондо жумуш кылат экен. Анан канчага бересиз муну эми? 70ке болоору. 70ке болоору, болгонбас, же болбосо алмашасыз малга, Мал салабыз. Эми көбүнчө айылга алып кетишет да. Айга кычет. Экономичный мына объем. Экономичный. Жакшы эле шүгүр буюрса. Буга мисалы үчүн эми бир жери бузулуп калса азыр буга мындай запчасть деле жокпу дейм да, тетиктерчи же барбы? Ой, мунук наоборот да. Көппү, Көптү бу. Каракол деле. Каракол деле. Гольф экилери мындай как раритетный машиналарга кирип калды дейм да. Жок, андай жок. Андай Наоборот, булардыкы советский машиналарга караганда арзан болот экен да. Арзан, Аябай эле арзан. Айыл жерин айдаганга аябай практичный экен да. Жакшы. Экономичный жакшы экен. Булар канча жетет эми ошондо? 6-7 деп коет экен, бир 5-6 эле го дейм. Ошол Бишкекке 1000 сом менен барып 1000 сом менен кайра келесиң да. Ошондо да 92-20. Карбюратор турат да бир жерде. Карбюратор турат. Всё, рахмат. 46 литр менен барып келет экенсиң да Бишкекке, ойноп барып келет экенсиң. Гольф 4 4 бул Гольф 4-тү канча сурап атасыз эми? 145 миң сурап атам. 145 миңге эле берип аткансыздар, Жылы канча ошондо? 99 99 жылкы Гольфчтер, Ошондо мотордун көлөмү 1.4. 1.4, Булар эконом жагынан экен да, бирок тарчы кичине эмерээк болуп калат, алсызыраак кичине бир аз, Бир аз 1.8ге жетпейт да. Бирок экономичный жакшы аябай состояниясы. Мунун болоор жериңиз канчага берип атасыз ошондо? Так, болоору 135-130 болсо берип коебуз да. Бул жерде эмне мындай алган кожоюн эмнесин жасайт? Майда чүйдө эле да. Ходовой. Ходовой деле жакшы болгон. Царапиналар бар анча мынча. Ошол капотун тросу эми жеңил да, короче. Жеңил. Рахмат анда. Кандайсыз байке, жакшысызбы? Саламатсызбы. Passat сатып аткан экенсиз, Канча деп атасыз бул Passatка? Бул аябай көп жүрүп мындай эме болуп калыптыр. Айылда көп жүрүп окшойт, Ошо көптү көргөн машина караколдук эле негизи. Анан баягы кичине сыйрылып эмелери бар, кичине косметика керек. Объему 1.8, 92 жылкы, эми 70 миң деп атабыз. 70 миңге берип турасыз. Эми сүйлөшөбүз анан. Эки арткы дөңгөлөгүн оңдош керек, алмаштырыш керек. Моторлору жакшы эле. Мотору гарантия берем, коробка, гидрачна гарантия берем. Эми ичи жакшы да, сырты калтыраак болгону ичи жакшы машина. Бул кажердин машинасы? Караколдо жүргөн машина. Бул караколдо жүргөн, анан бошчукта барып келип аткан машина. Өзүңүз караколдук кыласыз, Караколдук. Малга деле алмашып бересиз жыгылып. Жарым болсо жарым. Рассрочкага деле берип сала бересиз. Жок, рассрочка. Рассрочка бересиз, 70 миң. 0708 83 97 60. 83 97 60. Сагын. Сагын байке. Рахмат, жакшы соодаңыз болсун анда. Урматтуу көрөрман, биз мына Каракол шаарындагы авторынокто турабыз. Бул жердеги бюджетный варианттагы арзан автоунааларды сиздерге дагы чагылдырып коелу. Балким сиз акчаңыз аз болуп, бир аз арзаныраак дагы балким унаа карап жүргөн болсоңуз, көлдүн тегеректесинде балким жашасаңыз, мынакей ушул жердеги машиналарды сиздерге көргөзүп тааныштырып кетели. Бул жерде Mercedes Benz турат. Үлгүсүндөгү жылы канча байке? Жылы 1988 жылкы. 88 5 скорость, 5 ступка. 2-3 объему. 2-3 экен, Ошондо бул Ешкага чейинкиси экен да, ошондо. Подъездка. Подъездка. Ошонун олору жок, мотор жаңы эле жасалды. Жаңы эле жасалды. 4 дөңгөлөк зимний. Канча сурап атасыз эми? Багыңыз? 131, 125 болсо өтүш берем. Бересиз.
экен. Бул Караколдо жүргөн машина э? Караколдо эле жүргөн машина. Өзүмдүкү да. Номерлеринизди айтып койбойсузбу? Номерим 078 16 44 21. 16-21 э? Балким көлдүн тегерегиндегилер баалы алабыз деп сизге чалып калышат. Салонду да бир аз көргөзүп кетели. Мынакей салон эски автоунаа болсо дагы салон жакшы кармалыптыр.